Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз адабияты сабагына кош келипсиңер. Эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бул Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы. Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышаардын алдында биз силер менен бирдикте сабагыбызга төмөнкүдөй максаттарды коюп алабыз. Кыргыз адабиятынын дагы бир өкүлү Аман Саспаевдин чыгармачылык жолу менен толук таанышабыз. Жазуучунун жасаган иштери биз үчүн чоң үлгү. Анын чыгармаларын окуп үйрөнөбүз. Саспаевдин чыгармачылыгы менен таанышуу аркылуу талыкпай изденип, окууга, иштөөгө, кайратмандыкка тарбияланабыз. Аман Саспаев 1929-жылы Кең Суу айылында туулган. 1930 жылы атасынан ажырайт. Энеси аргасынан төркүндөрүн пааналап кеткен. 1933 жылы таекелерин байдын тукуму деп колхозго албай коюшат. Кулакка тартып сүргүнгө айдаарда таекелери Кытайга качып кетишет. Ошондо Аман Саспаев араң гана 5-6 жашта болгон. Ал жактан энеси Имаш аттуу адамга турмушка чыгат. Кытайда алар жыргап жашап кетишкен жок, уйгурларга малай болушкан. Алар Тогуз-Торо деген жерге барган соң, Аман кыргыз мугалимдерден араб ариби менен кат тааный баштайт. Кийинчерээк ал уйгур мектебинен да билим алат. 1940-жылы Таалим мектебине 6-класска кирген. Кийин Казак мектебине 7-класска которулат. Ал мезгилде Кытай элин Гоминдан башкарган. Аман аябай жакшы окугандыктан аны мектеп-интернатка которушуп, бардык чыгымын өкмөт төлөгөн. 1944-жылы Кытайда бийлик алмашкандыктан ал окуусун уланта албай калды. Себеби алар турган шаарды партизандар ээлеп окууга кооптуу болгон эле. Кытай бийлиги алмашып, алар турган жер Чыгыш Түркистан Жумурияты деп аталган. 1946-жылы Аман Саспаев газеталарга уйгурча, казакча кабар жаза баштаган. Активдүү кабарчы мактоо баракчасына да ээ болгон. 1949-жылы Кытай Компартиясы бийликке келип, жазуучу 9-классты бүтүрөт. Билим юрту мектебине мугалим болуп кабыл алынат. Көп өтпөй аны Пекинге Борбордук улуттар институтуна окууга жөнөтүшөт. 1952-жылдан Кытай тилин үйрөнө баштайт. Жакшы окугандыктан институт аны мугалим кылып кабыл алышат. Ал бир учурда студент, экинчи учурда мугалим болуп иштеген. 1954-жылы аз улуттар тилин үйрөнүү экспедициясы уюштурулуп, ага мүчө болгон. Кызыл Суу автоном областында иштеп жүрүп, кийин 1961-жылы Текеске кетет. Ал жерден 1962-жылы Кыргызстанга кайтып келет. Кыргызстанга келип, агасынын эски үйүнө жайгашат. 1963-жылдан баштап анын чыгармалары бардык газета-журналдарга жарыялана баштаган. Жазуучунун чыгармалары советтик идеологияга анча туура келбегендиктен, аргасыз айылда трактор айдап, эптеп жан бакканга мажбур болгон. Кийин ага анын чыгармалары кайрадан жарыяланып, ал Ысык Көл областы боюнча адабий консультант болуп 20 жыл иштеген. Кийин Москвадан адабий жогорку курста 2 жыл окуп келген. Автор узак жылдар бою Кытай тилин изилдеп жүрүп, 55 000 сөздү камтыган 91 басма табак көлөмүндөгү кытайча, кыргызча сөздүк түзүп, 2003-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата жарыкка чыгарган. Кыргыз адабиятына чоң салым кошкондугуна байланыштуу Аман Саспаев төмөнкүдөй сыйлыктарга ээ болгон. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. 1994-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардак наам берилген. Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин профессору, кыргыз эл жазуучусу. Жазуучу, публицист Аман Саспаев 86 жаш курагында 15 июнда 2015-жылы көз жумган. Анын ар бир чыгармалары азыркы мезгилде кыргыз окурмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болууда. Алар Сарала Ийит, Ыйык сезимдер,
татым-туз аңгемелери, Шашкедеги кара туман, Тоо чабалекейи, Парторг сыяктуу романдары жана башка көптөгөн аңгеме романдардын публицистикалык чыгармалардын автору. Мына балдар, ошентип биз белгилүү жазуучу Аман Саспаевдин дагы өмүр таржымалы менен таанышып чыктык. Анда эмесе ушул өмүр таржымалына тиешелүү болгон жыйынтыктоочу суроолорго кезекти берели. Биринчи сурообуз: Аман Саспаевдин сөздүгүнүн аталышы эмне деп аталат? Туура таптыңар болуш керек. Аман Саспаевдин сөздүгү кытайча, кыргызча сөздүк. Экинчи суроо: Аман Саспаевдин Кытай жерине кетишинин себеби эмнеде эле? Себебин жакшы билдик биз жана. Аман Саспаевдин Кытайга кетишинин себеби таекелерин кулакка тартып, энесин колхозго кабыл албай койгондуктан Кытайга кетүүгө алар аргасыз болгон. Кийинки сурообуз балдар: жазуучу сенин оюңча кайсы тилдерди билген? Биз жана көптөгөн мектептерде окугандыгын билдик. Ар кайсы тилдүү мектептерде Кытайда жүргөндө. Демек ал кайсы тилдерди билиши мүмкүн? Силер божомолдоп туура таап жаткан болушуңар керек. Анда эмесе мен туура жоон ачайын. Аман Саспаев кыргыз тилинен башка Кытай, уйгур, казак жана орус тилин абдан мыкты билген. Төртүнчү суроо: биз Аман Саспаевдин өмүр таржымалы менен таанышып жатып, анын кандай адам экенин баамдадык. Өзүбүзгө кайсы сапаттарын алсак болот экен? Ойлонуп көрөбүз. Ар кимибиздин оюбуз ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы бирдиктүү бир жоопту мен силерге көргөзөйүн. Биз Аман Саспаевдин өмүр чыгармачылыгын окуп жатып, өжөрлүгүнө аябай баа бердик. Көздөгөнү жетет экен. Көздөгөн максатына сөзсүз жетүүгө, тоскоолдуктардан коркпогондугу, кайраттуулугу, чыдамкайлыгы, жанагынтип чыгармалар жарык көрбөй калганда дагы чыдап, айылда тракторист болуп иштеп жүрбөдүбү? Эмгекчилдиги анын, мына ушундай жөнөкөйлүгү, ушунун баардыгы Аман Саспаевдин мүнөзүнө таандык экен да. Биз дагы ушундай сапаттарга ээ болсок, демек биздин дагы жашообуз, биздин дагы келечегибиз, максатыбыз кең болот деген үмүттөмүн балдар. Урматтуу балдар, бүгүн аздыр көптүр кыргыздын чыгаан жазуучусу, илимпоз педагог Аман Саспаевдин чыгармачылык бейнесине сар эсеп салдык. Кыргыз элине анын ар бир чыгармасы жакшылыкка үндөп, адеп, ахлак, ынтымакка чакырып турат. Урматтуу балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, үйгө тапшырманы да алалы. Татым-туз аңгемесин окуп келгиле жана Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгын дептериңерге сөзсүз түрдө кыскача конспектлеп аласыңар. Аңгеменин сюжетинин негизинде келерки сабакта чыгарманы талкуулайбыз балдар. Сабагыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман болгула.